Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы балыктардын корун коргоо боюнча калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда өлкөнүн бардык областтарындагы ири дарыяларда, көлдөрдө байырлаган балыктарды коргоо боюнча атайын тийиштүү тармактардын өкүлдөрү менен рейдтер уюштурулууда. Бүгүнкү күндө инспекция тарабынан экологдор кыш мезгилинде 20-30га чукул браконьерлер колго түшүп, алар тарабынан кармалган жанагы торлорду, ошондой эле моторлуу кайыктар жокко чыгарылды. Андан сырткары дагы айрым жерлерде жанагындай балыктарды кармаштын бир топ ыкмаларын колдонуп келишет. Ала турган болсок, мисалы жанагы дарыяларда же болбосо суулардын жээктеринде ошол балыктарды топ менен уруп дагы кармаган учурлар дагы кездешкен. Бул багытта эгерде жанагындай кыянаттык менен балыктардын коруна кол салган тараптар болсо, Адистер балыктардын кескин түрдө азайганы, жаратылышка терс таасир берерин белгилешет. Мындан улам аталган инспекция экология багытындагы балыктардын корун сактап калуу, алардын санын көбөйтүү максатында жарандар менен түшүндүрүү иштерин өткөрүшүүдө. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынан маалым болгондой, жакында эле Ысык көл областынан ири көлөмдө мыйзамсыз балык уулогон браконьерлер кармалган. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр Орто Токой суу сактагычында дагы бар.